Бүгүн Таңман айда дегеле сулуулук туурасында сөз кылып атабыз. Сырткы сулуулук, ички сулуулук дегеле сулуулук болуп турсун дейли, дүйнөнү сактап туралы дегендей. Ал эми ушул жерден биз азыр көрсөтөлү деп атабыз. Сырткы сулуулугубузду кыздар кандай кылып белгилешет, кандай кылып боёнушат? Студияга бизге конокко келди айымдардын эң жакын курбусу, эң жакын кеңешчиси деп койсок да болот. Визажист, стилист Айдана Шамшидинова. Хош келиңиз. Жана ошондой эле Татынакай айым Каныкей. Анда Айдана дароо эле баштай берели. Бүгүн биз макияж, бетке макияж койгон турабыз. Кандай макияж коебуз? Анан өзүңүз боеп жатып айта берсеңиз болот. Биз азыр күндүзгү макияж, анан кийин кечки дагы макияжды, скромный макияж мындайча айтканда. Экөөнү тең бирдей алып жүрөбүз. Бирдей алып жүргөнгө макияж жасайбыз. Кечки макияжда баягы жакшы көрүнбөй калган үчүн андайдыр болбойт окшойт, Же кандай болуп бөлүнөт кечки макияж? Кечки макияж деп бул аябай мындайча айтканда яркий макияж негизи. Биз азыр аябай яркий эмес, анан кийин аябай легкий эмес макияж жасайбыз. Боёй берсеңиз болот, азыр боёп атып сүйлөшөбүз. Ооба. Жүзүндө азыр эч кандай макияж жок, же барбы? Азыр биз эфирдин тартыгына байланыштуу бетине тон коюп койгонбуз, мындай тоналка коюп койгонбуз. Азыр кашынан баштайбыз сразу эле. Чындыгында көпчүлүк кыздардын бирден бир көйгөйү көп убактысын ала турган мына ошол каш да. Кашты кантип туура боёш керек, адам жүзүнө, чачына ылайыктап өңүн тандалыш керек деп ушулар туурасында айтып берсеңиз. Кашты боёгондо негизи сразу эле чачына карап туруп тандап алабыз. Анткени чачы кара болсо, коричневый болсо, мисалга светлый болсо, анан кашты кара кылып койгонго болбойт. Анткени жарашпай калышы мүмкүн. А если чачы кара болсо, бир аз кара свет менен боесо болот. Эгер чач сары болуп калса, кашы сары болот, Каш сары болуп калса, кашты коричневый кылганга туура келет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айдана. Мына ошол биздин сулуу кызыбызды дагы да болсо сулуулугун арттыруу үчүн азыркы учурда боеп жаткан учуру негизинен бирден бир бөлүгү боелгон. Азыр кашын, көзүн жана оозун боегонго эле аракет кылалы, убактыбыздар. Айдана, айтсаңыз, мисалы, ошо жүздү боегондо канча убакыт талап кылынат? Эгерде кенен кесири боегонго? Негизи макияжга негизи 1 саат убакыт, негизи визажисттердин эмеси боюнча 1 саат. Ал эми бул дагы макияжды жасаганда мен бирок 30 мүнөттө эле жасап коем деп койбойсузбу? 30 мүнөт эмес, мисалга шашып калган кезде даже 15 мүнөттө жасаган кез болот. Анан кийин канча иштедиң, мисалга тажрыйбаңа жараша, стажга жараша. Көбүнчөсү кайсыл жактарга мисалы байланыштуу сиз мисалы жүздөрдү боёйсуз? Көбүнчөсү кечеги, концерттерге, ушундай эфирге. Бизге чыгармачыл адамдар дагы аябай көп келет. Чыгармачыл адамдар менен азыркы заманда жөнөкөй адамдардын боенгонун айырмасы деле жок. Анткени уже макияж аябай жакшы өнүгүп калган. Жөнөкөй азыр баары эле артист боло алса болот, Аны макияжга келип айтышат, артисттер ушинтип эле боёно алышат турбайбы деп после макияжа. Анан кээ бир учурда болобу, сиз мисалы келген кардардыңызды карасаңыз, анын өзүнүн табигаттан берилген сулуулугу бар. Анан сизге андай деле көп убакыт кетпейт, сизди дароо эле боеп коем, 10 мүнөттө эле же 5 мүнөттө эле боеп коем деген учурлар болобу, же анысына да карабастан боегонго туура келеби? Негизи мисалга канчалык адам сулуу болсо деле, мисалга характеринен зависит көп нерсе. Мисалга адам аябай жөнөкөй, ушундай өзү адамдар болот, жумушуң мындай жакшы батыраак бүтөсүң да. Көп адамдарды боегонум үчүн мен ошол нерсени түшүндүм. Адамдын характеринен зависит экен баары. Саламатсыздарбы, New TV дейт. Бул сулуу кыздардын башы бош бекен деген суроо келип атат. Башыбыз дагы бош. Өзүбүз дагы бош деп коебуз. Жүрөгүбүз дагы бош. Мынакей мырзалар, салам Таңман ай дейт. Ал эми Айдана мындай суроо жаралып атат, чынында дайыма ушул макияж жасайсыз, чач жасалгалары жасайсыз. Сиздин кардарлар көп экенин да билебиз, анан тажап кетпейсизби? Жаңы жылга жакын аябай праздниктерде, либо тойлордо аябай тажап кеткен убакыт деле болот, бирок качан жаңы жыл бүтөт экен дейсиз. Жаңы жыл бүтүп уже эс алгандан кийин кайра жумушка
чыкканга туура келет. Анткени мен үйдө 3 күндөн ашык жата албайм. Иштеп көнүп калсам керек. Кайра эле жумушка чыкканга туура келет. Эми өзүңүздү өзүңүз боёсузбу же сизди башка бирөө боёйбу? Мен чынын айтсам бир дагы визажистке барып көргөн эмесмин. Билбейм, мага жакпайт бирөөнүн боёгону. Өзүм боёнуп көнүп калгам. Түшүнүктүү. Ал эми мисалы көпчүлүк учурда билбейм, сизде ушундай учур болгонбу? Мисалы макияжды жасап бүткөндөн кийин жакпай калат да. Анан мага бул макияж жакпай калды деп кайра өчүрүптүргөн кээ бир жерлерден көргөнбүз да. Сиздин кызмат абалыңызда же бойгон учурларда ушундай нерселер болду беле? Албетте болот, эми ар кандай адамдар болот. Мисалга келип өзүнө даже эмне жакканын түшүндүрө албаган адамдар болот. Муну жасасаң тигини жасагым келген дейт, тигини жасасаң муну жасагым келген дейт. Бирок кардар болгондон кийин биз оңдоп, түздөп, өзүлөрүнө жаккандай кылып кетиргенге аракет кылабыз. Анткени мен жок болду, оңдобойм десем, ал мага экинчи жолу келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен биринчи эле ошо клиенттин көңүлүнө карайм. Чынында клиенттер, кардарларды кантип өзүңүзгө тартасыз дагы? Мисалы кээ бир жерге барганда, сулуулук салонуна барганда чачыңды жасап бере турган адам башына массаж жасап берет экен да. Анан өзүнө тартат экен. Ал ошол кээде массаж үчүн баргандар болот экен да, укалоо үчүн. Сизде дагы кандай бир сырлар барбы? Айпери, мен ушул суроого жооп берейинби? Айдананы мен көргөнмүн, кантип кардарларын тартканын. Ар бир келген кардарга сөзсүз түрдө тамак жасап берет экен. Албетте тамаша. Кайсы учурда жетишет? Жооп берсеңиз ошол суроого. Мисалга Тамак жасабайм деп атат койсу. Парикмахерлер, чач тараштар массаж жасаса болот. Эми биз чач тарач эмеспиз. Бет жасаганда, мисалга бетке крем коюп атканда массаж менен коебуз. Бетке сиздерде да укалоо бар, Ошол эле сыяктуу көндүрүп алабыз. Сиз массаж, демек массаж курсунда окугансыз, же жөн гана мындай билген боюнча эле жасай бересизби? Жөн эле, мисалга бетти кармаганда деле адамдарга приятно болуш керек. Ошол үчүн бетке деле крем коюп атканда массаж менен койсоң, клиенттер кадимкидей уже өзүңө тартат да. Азыркы учурда табигый сулуулук актуалдуу болсо керек деген СМС билдирүү келиптир. Чынында кандай? Табигый сулуулук менен жүрсө баягы модада болобу бул нерсе, же дайыма макияж менен жүрүшүбүз керекпи? Негизи айым болгондон кийин менин оюмча өзүн карап, боёнуп жүрүш керек. Эми табигый жүргөн күн дагы болуш керек. Всегда эле макияж менен жүргөнгө мен деле каршымын. Өзүм визажист болсом дагы, мен дагы күнүмдүк жашоодо көп боёнбойм. Көп клиенттерим аябай таң калышат, сен өзүң визажистсиң, боёнбойсуң депчи. Анан көп адамдар боёнбой көнүп калган адамдар дагы бар да. Мисалга күнүмдүк жашоодо боёнбойт. Бирок кеңешим, айымдарга кеңешим всегда өзүң карап, боёнуп жүрүш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Биз азыр канакейди көзүн боеп атабыз, Көзүн боеп бүтүп калдык. Азыр кирпик чаптайбыз. Биздин телекөрүүчүлөр ушул сулуулукка кызыгып жүргөндөр бар болсо, ар бир боёгонун кантип боелуп жатат, ушунун баарын байкап отурушат болуш керек. Үй шартында деле өзүм боёнсом болобу деген, Ал эми сиздерди, мисалы, өзүңүздөрдү боеп жүрө бербей, башкаларга да окутуп, үйрөтүп жүргөнүңүздөрдү билебиз. Бул жаатында кандай болуп атат? Мисалы, үйрөтүү жеңил эле болобу? Үйрөтүүнүн дагы эки жолу бар. Мисалга, адам только өзүн боёгонду үйрөнөт. Бул деген бул окуунун баасы арзан. Мисалга, ал эми салонный мастер деген бул салондо иштеп адамдарды боёгонду үйрөтөт. Бул өзүн боёгонду үйрөнүш үчүн дагы албетте келиш керек деп ойлойм. Хотя бы кандай тон коюш керек, өзүнө кандай тонду тандап алыш керек, ошону үйрөтөбүз. Түшүнүктүү. Айдана, азыр бизде 2 мүнөт убактыбыз калды да. Ошондуктан келиңиз, азыр кирпигин жөн эле койбойлубу?
оозун боёңуз, ошо менен бүтүрүп эле. Негизи айнанын боёгу мындай эмес деп элдер түшүнөт деле болуш керек. Оозун боёйлу дагы, анан биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Аз гана убакыт калды. Бизде билдирүү бар экен, укра сулуулук менен жүрсө болбойбу, айланадагылардын көзүн алдабай дейт. Чындыгында баягы көпчүлүк мырзалар нааразы болуучулар бар. Өзүңөр башкача турбайсыңарбы депчи. Анысыңардай. Мен ойлойм ан үчүн мырзалар бирөө менен сүйлөшүп, ошо бирөөгө үйлөнгөнгө чейин баягы ошол кыздын мончодон чыгып келе жаткан жеринен көрүш керек болсо керек. Же мончодон кийин дагы боенуп алышабы, же кандай болот? Атайын. Эми ал жактан кантип таанышмак элеңиз? Мисалы мончодон чыгып келе жаткан жеринен жолуктуруп калсаң да, эгерде балким ал жактан деле ичинен боем чыкса болот негизи. Кээ бирлер ичинен да боенуп чыгат, Сиз жогоруда да айткансыз да, мага баягы ашыкча боенгондор көп жагы бербейт депчи. Ал эми боенуп мына ушул Каныкей сыяктуу жакшынакай болуп жүрсө бардык эле мырзаларга жакса керек, Бардык эле мырзаларга жагат, бирок эң актуалдуу болгон бул бир маселе бар. Чындыгында боенгондун аркасында өзүнүн табигый сулуулугун көрө албай кыйнала беребиз да мырзаларчы. Жуун көрчү да. Негизи бул учурга чейин деле ошо далилденип келген экен, мырзалар көп учурда айымдардын сулуулугуна биринчи сүйүп калат да, сулуулугун сүйүп калышат экен. Анан сырткы сулуулугун сүйүп калышат экен. Андан кийин гана убакыт өткөндөн кийин анан баягы үйлөнүш керек болот да, ошол учурда анан акылдуу кыздарды издеп башташат экен да. Ошон үчүн сырткы сулуулукту биринчи мырзалар ошону жактырышат деп, айымдар да ошону аракет кылышат да. Сулуу болуп жүрүп. Ооба, аракетиңиздерге берекет дейли, айымдар албетте аракеттениңиздер. Бирок чындыгында көп жерден өтө ашыкча боенбой эле койсоңуздар деген сунушту мен мырза катары айтамын. Болду да, айдада. Мына биз азыр Дароо эле бүтүп калды. Мына ушундай. Кечкиге дагы ушундай боенсо болот экен, күндүзгү дагы ушундай макияж менен жүрсө болот экен. Айданага ыраазычылык билдирели. Аз эле убакыт болду, 15 мүнөткө деле жеткен жок. Жакшы боек болду. Сизге ыраазычылык. рахмат каалайбыз. Биз болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, Таң Маанай программасын эртеңки берүүсүнө чейин дейли. Эфир эстафетасын биз Акмарал Айыпова жана Азирет Осмоновго өткөрүп беребиз. Бүгүн сиздер менен Алмазшер жана Айпери Адамкулова болдук. Кайрадан көрүшкөнчө. Ушул жумаңыздар ийгиликтүү болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Дайыма New TV телеканалы менен бирге болуңуздар.